биздин аялдардын катасы бул боякты эле иштетип өткөнбүз. Жүрөгүң менен сезип көр, кандай бул ичиңде кандай бул сезим ойготот деп мындай сурабайбыз да балдардан. Мен азыр 36-дамын, мен азыр кайсы чакрам, ушул чакрам өнүп атабы? Менден көп эле сурашат, кандай китеп окусак, аны мен айтам, китеп окубагыла. Келатып бир жарга такалып калгандай, анан кийинки тепкичке өтүш керек дегендей сезим пайда болот да мендечи. Анан биздин сознание менен космос охватить трудно да, весь космос. Эң араң визуализация, аффирмацияга эң араң жетип атсак, Лаура. Куран китеби же любой эле Библиябы, же Торавы, ошонун мааниси сенин деңгээлиңе ачылат да. Мында кыйшык сколиоздору, грыжалары барларчы. Мындай кыйшык. 7 чакра ал эмнеге керек экен? Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы көптөн көп күткөн сонун бир маек болот деп ойлойм. Анткени адамдардын аң сезимин ойготууда, жашоону түшүнүүдө бул маек абдан керек жана пайдалуу болот. Бүгүн менин мейманым тренер, коуч Лаура Өмүралиева. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизди көрүп атканыма абдан кубанычтамын. Лаура айым менен бир 4-5 жыл мурун көрүшкөм, сиздин сабагыңызга катышып, атайын сиздин чакыруңуз менен медитацияларды кылып ушинткенбиз. Анан ошол эле аң сезимде жер тууралуу сүйлөшөт экенбиз десем, бүгүн сиз космоско чыгып кеттирсиз. Анан жанатан бери сүйлөшүп отуруп, биз абдан эле артта калып атканыбызды түшүндүм. Анан бул сиз ойлогон, сиздин аң сезимиңизге жетүү үчүн дагы далай баскычтарды, тепкичтерди басышыбыз керек экен да. Ошон үчүн биз азыр көрүп атасыз да кыргыз эли кайсы деңгээлде турганынчы. Анан биз сиз жеткен космоско жетүү үчүн кандай тепкичтерди басып өтүшүбүз керек? Эмне кылышыбыз керек? Бул эми биздин эле Кыргызстан эмес, кыргыз эл эмес, бул бүт эле дүйнөлүк человечество деп коет. Бүт адамзат полностью. Анан ошо азыр биз эволюция кылыш керекпиз да, биздин аң сезимибизди биринчиден. Анан жана биздин сезимдерибизди, жүрөктөгү биздин туюмубузду, сезимдерибизди жогортулатып, анан мындай эволюция түрүндө жогору өсүш керек, жогору уровеньдерге биз өтүш керекпиз да. Бул биздин мындай вызов, бул обязательный биздин кадамыбыз да азыркы учурда. Анткени 2012 жылы биз планета катары, биз мындай галактиканын масштабында биз башка бир уровеньге чыгып кеткенбиз да. Биз эмес, солнечная мындай система, бүт планетарный жанагы бүт процесстер өзгөрүп кеткен да. Анан бул планета өзгөргөндөн кийин планетанын өзүнүн дагы аң сезими бар да, биздикиндей эле, бирок ал мындай масштабтуу да абдан. Биз дагы ошо өзгөртүүлөрдөн өтүш керекпиз. Ошо переход деп айтылат, мындай биз ошо переходтордон өтүш керекпиз да. Анткени бүт эле процесстер, глобалдуу процесстер, космический, жанагы адамзаттын бүт процесстери, ааламдын процесстери, планетардык процесстер бүт эле өзгөрүп атат да. Анан бул баары өзгөргөндөн кийин биз ушул ойдон эле кала берсек, бул туура эмес. Бул бизге жардам бербейт. Анткени биз ошол бүт эле процесстер менен чогуу мындай өсүш керекпиз да. Анткени азыр мындай искусственный интеллект абдан өзгөрүп атат, күчөп атат. Искусственный интеллект бул дагы аң сезим да. Анан бирок бул искусственный да. Ошон үчүн биздин природный аң сезимибиз, биз өзүбүз ошону мындай ошого умтулуп, аракет кылып,
иштеш керекпиз да. Анан кандай эмнелерден басып өтөбүз эже? Биз азыр жасап аткан ошол эле психология илими, жанагындай көптөгөн коуч тренерлердин айткан кептери, дем бергендери, анан ар кандай илим билим китептердин баары ал жон гана мээңдеги бир мусор сыяктуу болуп калат. Аны ал пайдасы деле жок. Аңдаш керек деп атпайсызбы? Туюм менен туюш керек депчи. Ошо аңдап туюм менен туюш үчүн медитация жасайбызбы, эмне кылабыз? Медитация да жакшы. Ошо мындай эме деп айтпадыңызбы? Аңдаш керек деп атпадыңызбы? Вот ошол сөз туура да абдан. Анткени бул орусча осознанность деп айтылат да. Анан ошону мындай кыргызчага кантип туура, ошо сиз туура айттыңыз да. Ошону аңдыш керек да. Сен азыр кайсы сезимиң ошо ачылып келатат, кайсы сезимиң менен сен могул сууну ичип атасың, сөздү айтып атасың, ушу бир кишиге сөз сүйлөп атасың, ошонун баарын аңдыш керек да. Анткени көп эле элдер мындай ошондой осознанности жок болот да. Бул автоматтык түрдө эле бир робот сындуу эле күнүмдүк ритуалдарын кайталай берет экен да. Аны эмнеге жасап атам, бул эмнеге муну ичип атам деген аңдоо жок экен да бизде. Да, ошондой туура. Ошону бул сезимдерди күчөтүш керек да. Анткени адам азыр сезимдерин күчөтпөй эле көп эле мындай окуп бирдемени ойлонуп, өзгөчө бул аял кишиге мындай эме да, бул эркек кишилердин бул природасы, табияты ушундай да, булар ойлонуп анан иш жасаш керек. Аял заттын табияты болсо бул сезип, анан ошо бир туюмун күчтөндүрүш керек турбайбы? Көп тилди сүйлөп атып көп өлкөлөргө барып, көп мастерлер менен сүйлөшөсүң да, орусча дагы, англисче дагы, ошон үчүн Кырала эч нерсе эстечек. Информация, маалымат абдан, анан ошо аябай көп да. Биздин аялдардын катасы бул боякты эле иштете өткөнбүз. Көп маалыматтарды чогултуп өткөнбүз. Көп нерсени үйө өткөнбүз биякты, бирок биякты өчүрүп койгондугубуз да экен да. Муну күйгүзүш үчүн көбүрөөк өзүбүздүн ааламыбызга сүңгүп, көбүрөөк өзүбүздүн туюмдарыбызды сезип, көбүрөөк өзүбүздө болгонубуз жакшы окшойт да. Туура. Ошондон анан сен башка бир эмегелерге чыгасың да, башка деңгээлге, башка ушундай кадамдарды жасап атып, анткени эми биз кичинекей кыздарды деле мындай тарбиялаганда балдарды кайсы эмеге мындай направление кандай беребиз? Кандай багыт беребиз? Окуу, ойлон деп ошо бүт эле башка мындай сознаниеге, аң сезимге мындай опора жасай беребиз да. Жүрөгүң менен сезип көр, кандай бул ичиңде кандай бул сезим ойготот деп мындай сурабайбыз да балдарданчы. Анан ошондон көп эле мындай энергия менталга кетет да, мындай башка аң сезимге, мындай өйдөкү уровеньдерге да. Анан биз эми системабызда адам, бул эркек кишиби, аял кишиби, бул система. Мына денеси бар, денесинин ичинде органдар бар, кан бар, суу бар, лимфатический жидкосттар бар, анан бул чакралар бар, аура бар, көп мындай тонкий полялар бар, биополе да, мындай көрүнбөгөн, эфирный, анан башкалар да, мындай слой болуп кете берет да. Ошонун баары эле система. Анан ылдый өйдө, оң жак, сол жак, папаң, мамаң, эркек киши, аял киши, күн, анан эме луна, ай, ошондой да, мындай эме да, инь-янь, женское начало, мужское начало. Ак карашыл. Анан ошолорду тең карашыбыз керек болот атабы? Баланс алыш керек да. Анткени көбүнчөсү же
оңго же солго мындай тартып кетет, же өйдөгө же ылдыйга, же материалдык же духовный жанагы эмелерине да, направленияларына. Ошонун баарынын ичинен мындай баланс алса, баланс алтын ортону табышыбыз керек турбайбы? Ооба, мындай золотая середина деп ошону коет го. тапсаң, ошондон анан тура бериш керексиң да. Андан бирок тура албайсың. Адамсың да, тияка бияка оодарала бересиң да. Анан ошону азыр мындай ички сезимдер менен ошону күчөтүш керек да. Баштагындай эле эмес. Анан менден көп эле сурашат, кандай китеп окусак. Анан мен айтам, китеп окубагыла, жашагыла, жашоону мындай жашоону аңдап жашагыла. Ушу сезимди, ушул отношенияны, ушу барлашууну бүт эле мындай эле ойлонбой эле мындай жашасаң, мына из момента здесь и сейчас, азыр ушул моменттен, ушул жерден присутствовать этет да, эч жерге кетпей, тияка бияка кечеки күнгө, анан кечеки свиданияңа, анан кечеки кино көргөн киноңду, анан кечеки сүйлөшкөн руководителиң менен сөзүңдү ошого кетпей эле азыр эле ушул жерден, ушу мен, сен, ушу мына стөл, камера, ушу күн, ушу моментте, ушундан көбүнчө ушуну кармай албайт да. Анткени келечегин ойлошот, ошону переживать этишет, же мурунку видишь, опять говорю, же мурунку жанагы өтүп кеткен опыттарын ошону кайра эле эстей берип эле, кайра айтып эле, ошондон переживать этип эле, ошого көп энергия кетет. Тияка энергия кетет, уже өтүп кеткен учурда. Келе жаткан учурдагы жок, ал жок. Ошол жерге дагы энергия беришет. Бул жерде энергия жок. Ошон үчүн азыр бүт эле аялдар да, эркек кишилер дагы энергиясы аз болуп келишет да. Анан ушундай бир постоянный хронический усталость, же эчтеке жасагысы келбейт, апатия, депрессия болгон жанагындай, же бул энергиянын уровени, бул показатель да. Мисалы, акча көп болсо, ал энергияң көп болот. Мындай ответственность көп болсо, бул энергия көп болот. Анан көбүнчө айтып атпайбы, мындай көп угамда, ошо биз жалкообуз, анан тигиндей. Жалкоо эмес, бул энергия жок да. Энергия аз болот. Энергияң аз болсо, жалкоо эмессиң, сен энергияң аз. Ошондо тура албайсың, жасай албайсың. Бир мындай ийгиликтүү иштерди дагы мындай жүргүзө албайсың. Бизнес жасасаң, бизнесиң кетпейт, мындай өтпөйт да жакшы. Соода кылсаң, а жерде да мындай жакшы кетпейт. Бул отношения болсо, үй бүлөлүк, а жерде дагы мындай жакшы бир эмеге келбейт да, мындай жакшы бир калпка келбейт да. Анткени ошо энергиядан баары зависит этет да. Сиз айтып атпайсызбы, баардыгы системалуу болуп атат депчи. Анан адам эгерде бирөөгө кыянат кылса, жаман мамиле кылса, жамандаса, бул дагы системага таасирин тийгизеби, жана өзүнө кайра кайтып келүү мүмкүнчүлүгү барбы ал нерсенин? Азырчы Назир ушундай да, мындай болуп келатат да. Мен жана айтып кетпедимби? 12-жылы переход болгон. Ошо биз азыр 22-жылга келе атпайбызбы, бүгүн эртең кирип келебиз ошо жаңы жылга. Анан ошо представляешь, 10 жыл өтүп кетти да. Ошо 10 жылда бүт эле жанагы мен айтып кетпедимби, глобалдуу процесстер мындай переход болуп кетти да. Анткени бул природный, естественный процесстер да. Анткени биз деле мындай биринчи чоңоюп, анан балачак учур болот, анан мындай зрелость, анан пожилой мындай этап менен кетип атпайбы? Аял кишиники деле ошондой, адамдыкы деле ошондой, планетаныкы, система, политический система, экономический, бүт эле этап менен да. Бир эле мындай линия жок сплошной. Бул этап менен, анан бир этаптан экинчи этапка өтөсүң, бир этаптан экинчи этапка өтөсүң. Ошол этаптан этапка өтүш бул бир кандай кыйынчылыктарды козгойт да. Анан мындай бир вызов болот. Ошол вызовду сен сөз түрүндө
жасап кете алыш керексиң да. Анткени бул сенин вызов чакырык эмнеден келет? Бул эми природный, да, обязательно. Ал кандай чакырык болот эже? Эми мындай, если мындай аял кишинин процессин карасаң, турмушка чыгыш керекпи? Ошол бир этаптан экинчи этапка өтүш керек да. Ошол точка бифуркациясы болот да. Кандай бир келет, мындай өсүп келет, анан коомдон айтат, турмушка чык, анан өзүнүн денеси уже мындай даяр болот ага, уже материнский инстинкттерге жанагы. Анан ошол этап мындай келе атпайбы? Жанагы чайнек мындай ысытканда кайнайт го. Ошо сразу эле кайнабай, мындай биринчи шуулдап, анан жылып, ысып, анан кайнайт да. Анан бир моментте ошо точка бифуркация деп бир момент айтылат да. Ошол моментте ошону өтүп кетиш керексиң да. Көбүнчөсү ошону өтпөйт, биякта эле кала берет да. Следующий уровеньге чыкпайт. Мындай бул уровеньден бул уровеньге мындай эволюция болбойт да, көбүнчөсүндөчү. Бирок мындай жер эне, планета, космос, алар өзүнчө эле кете берет. Алардын деле ушундай чакырыктары бар, ушундай вызовдору бар. Алардын эми өзгөчө мындай бир эмелери бар да. Алар кете берет. Бирок мыйзамдары менен өзүнүн процесстери менен. Адам болсо кичине ушундан тартып турат да. Пауза кылып, анан жакшы өтпөй табыз да, мындай. Эмне тартып атат эже, кандай немелер? Кыйынчылыктар да, ошо кыйынчылыктарды көбүнчөсү өтпөйт. Өтө албайт да, энергиясы жетпейт. Мындай бир же знаниясы жок, же мындай бир баары эле поддержка издешет да. Сырттан. Бүт күч адамдын өзүндө да. Ошо адам өзүнүн ичинен ошо күчтөнүп, табып, анан ошо кыйынчылыктардан өтүп, анан мындай бир башка деңгээлге чыгат да. Өйдө. Ошондой эволюция болот. Бул этаптар, бул обязательно естественный процесстер да. Муну өтүш керек муну. Азыр ошо кийинки этапка өтүү боюнча сөз болуп атат го. Менде жан дүйнөмдө мындай учурлар болот да. Келатып бир жарга такалып калгандай, анан кийинки тепкичке өтүш керек дегендей сезим пайда болот да мендечи. Анан ошо өтүү мезгилинде аябай кыйналам да, катуу ооруйм, кыйналып атып, анан арраң өтөм да тиги. Бирок өткөндөн кийин мындай бир жаңы ааламга тушугуп калгандай, бу тегерегимдин баары жаңы бир энергия келип аткандай, мындай жаңы бир даам, даамда жаңы мурун татып көрбөгөн нерселерим болуп аткандай сезим болду да. Ошол өтүү процесси. Ошо, да. Ушундай, точно ушундай болот да. Анан ошо жаңы деңгээлге чыкканда бул мындай башка айлана чөйрөнүң да мындай өзгөрөт, өзүң да өзгөрөсүң, мындай келбетиң да өзгөрөт, полностью внешность, анан окружение, уровень дохода, отношения в семье бүт эле ушундай өзгөрүп кете берет да. Бирок ал жерден деле көп эле мындай стабилдүү тура албайсың. Ал дагы эле процесс кайра эле болуп, дагы өтөсүң да. Ошондой биздин обязательно мындай эволюционный процесстер болот, ошону өтүш керек. Өтө албасаң кала бересиң тиякта элечи. Эже, азыр ошол тепкичтер жөнүндө сүйлөшө турган болсок, эң алдыңкы тепкич, анан дагы мындай тепкичтер кете берет да. Анан менин аңдоомдо, менин сезимимде бул тепкичте жашагандарда кыйынчылык абдан көп болот деген аңдоо бар эмнегедир. Анан адам көтөрүлгөн сайын жашоосу дагы баягы жыргал жашоого умтулган сыяктуу, бояк аябай сон 5 жашоодой көрүнөт да, бул тозок жашоодой көрүнөт. Ушул канчалык деңгээлде чын? Бул эми азыр мен сага маалымат айтам, Назира, анан бул YouTube'дан да көрүшөт элдер. Бул мен окуган илим, мен окуган жанагы мындай бир новый наука нового времени деп айтылат да. Бул эми такыр башкача да, такыр башкача. Бул эч кандай мындай бир азыркы көбүнчө мындай
аң сезим, элдин аң сезимине туура келбей атат да. Анткени бул аябай бир несколько уровнейден өтүп кеткен да. Анан бул наука нового времени деген азыр биз абсолютно новое время. Ошо учурда жашап атабыз да. Азыр протон башка, ион, электрон. Мен жана айтып кетип едим, мен ноосферная валеология институтунда окуп, мен ошо Западный Украинада аябай бир күчтүү ученый. Бул Европада дагы Оксфордский институттарда почетный профессор да. Анан космический жанагы бүт ученияларды өтүп кеткен. Өтүп анан ошо көп изобретение жасаган илимпоздор да. Ошолор менен иштешем, ошолордон окуйм. Анан бул эми наука түрүндө, наука жагынан мындай карасак, ошо бүт эле азыр квантовый физика менен көп окуп атасыңар, квантовая физика, квантовое пространство, квантовое поле. Ошо жанагы переходтор болгондо, жанагы система, солнечный система бир оборот жасап бүттү, следующий оборот. Жер, планета бир оборот жасап, анан ушундай да. Бул эме менен кетет, мындай уровень. Биринчи, допустим, бир уровень планетарный, галактический, космический, ошо менен кете берет да. Космический, вы представьте, космос. Биздин сознание менен космос охватить трудно, да, весь космос. Допустим, биз даже деңизди деле мындай бир эмете албайбыз да, ала албайбыз да, эме мененчи. Допустим, Мариинская впадина, аны даже мындай прибор жок, ошону Мариинская впадинаны канча өлчөгөнгө да жок да. Ошон үчүн мындай бул аябай масштабный эмелер болот да, процесстер. Ошол биз ошол масштабный процесстерге кабыл алып калдык да. Биз, допустим, у каждого поколения есть свой вызов, своя точка, где они должны пройти свой переход. Биз болсо ушу учурга келдик да. Биз ушу учурда азыр, допустим, мурунку согуш болуп, анан элдер ошол кыйынчылыктардан өтүп, анан, допустим, перестройка болуп, элдер ошол кыйынчылыктардан өтүп, биздики болсо азыр ушундай вызовдор. Биз ички дүйнөбүздү, аң сезимибизди, ушу бүт эле ушундай процесстерге билим алып, анан ички билимибиз менен не только мындай эле сырткы, внешний, ички дүйнөнү мындай билип, таанып, ошо ички билимиңди өстүрүш керексиң да. Не только мындай бул айтты, тиги китепте, бул ученый айтты деген эле эмес. Азыр ошо ноосферный валеология деген мындай аябай целостный наука да, бул бүтүн наука. Анткени элдер дагы көп эле процесстер мындай разделенный болуп калганда, тиги мындай, бул мындай, тиги ак, бул кара. Анан биздин дагы сознание ушундай бөлүнүп калганда, биздин, допустим, мээбиз бир да, просто экиге бөлүнгөн да, мындай билесиңер да, мындай правое полушарие, левое полушарие. Анан жерде мостик бар. Ошол специалисттердин айтуу боюнча, ошол мостик сынып калган да. Правое, левое полушариядан ошо үчүн жаман, жакшы деп бөлө берет турбайбызбы? Бейиш тозок деп. Экөө тең сонун нерсе турбайбы? Ак дагы, кара, күн дагы, түн дагы. Туура. Туура да. Бир аалам катары карап, сен жаман, мен жакшы дебей, баарын жакшысын жакшыдай, жаман жамандай кабылдашыбыз керек экен. Анткени жаман деген жок да. Жаман деген жок. Бар эле менден сурашат, бул туурабы, туура эмеспи? Азыр жок андай. Туура эмес жок. Ошо бирөөгө ушундай туура, бирөөгө мындай туура эмес. Анткени бул целостный караш керек да. Целостный деген бул бизде мындай айтып коет специалисттер, термин боюнчачы, 8 уровней контуров мозга бар. 8 уровней. Ошондо эволюциядан биз 1-8 уровеньге чыгыш керекпиз да. Ошону обязательно мындай степ бай степ, шаг за шагом өтүш керекпиз да. Ошо 5-чи контур азыр мындай пространство, бизде пространство, процесстер глобальный, полностью экологический, финансовый, экономический, политический бүт эле и космический полностью. Аны деле бөлбөйбүз да, бул тигиндей бир эле, бул баары бир, целостная. И кишиде адам дагы ошондой бир целостностька келиш керек да. Ошол 5-чи контур, целостностька келсең. Анда сенин денең, бул тонкий бүт полеларың, биополе, эфирное полеларың,
сенин жашооң, сенин мындай окруженияга кандай мамилең, взаимоотношения, восприятие деген ошол бир эле болот да. Ошого элдерди мындай адамдар өзү ошондойго жетиш керек да. Анткени жана айтып атпайсыңбы, коучтар көп болуп кетти дегенде. А булар көп болот, биз көп болобуз, анткени көп элдерди ушундай бир эме менен алып чыгыш керек да. Башка мындай деңгээлге өйдө өстүрүш керек. Анткени көп специалисттердин айтымы боюнча көбүнчө эле мындай экинчи, үчүнчү контурда жүрүшөт да. Это в основном страдание, обида, раздражение, претензия, разделение, ушундай эмелер да, процесстер. Ал биринчи ичиңде сенин денеңде код бар, память бар, ошонун ичинде да барычы. Ал сенин эле историяң эмес, ал сенин эле программаң эмес. Ал сен менен чогуу келаткан ата-энеңдин, ата-бабалардын программасы турбайбы? Программасы. Бирок азыр ушундай бир учур келди. Ушунун баары токтоп калды да. Азыр 70.000 деген бар. Ошонун баары эле мындай, допустим, биздин мамаларыбыздын учурунда мындай жок эле да, правильно? Ата-энебиз мындай билбейт эле. Анда ошондой вызовдор жок болчу. Анда ушунун баары эле ушундай келатканда, азыр баары башкача. Допустим, сегодня уже не работают те программы, которые вчера работали. Мына баары айтып атпайбы, визуализация, аффирмация, ал иштебейт уже бүгүн. Бүгүн көп эле инструменттер иштебей калган. Бирок элдер аны дагы эле эски боюнча эле мындай колдонуп жүрүшөт да. Биз эң араң визуализация, аффирмацияга эң араң жетип атсак, Лаура эже, эң араң ушинтиш керек экен деп атсак, ал эч жак өтүп кеткен турбайбы? Бул эменин скорости чоң болуп атпайбы? Скорость света деген бул аябай чоң скорость, скорость мысли, скорость света. Бул аябай бат да. Ошол анан мындай жашоодо бат өтүп кетип атпайбы? Мындай өзүңөр деле сезип атпайсыңарбы? Аны айтып атышат көбүнчөсү. Анан ошол бирок скорость, ушундай скоростьта, скорость болуп кетип атпайбы? Ошол учурда өзүң ошону мындай осознание толтуруп, аңдап ошону сезип, бир пауза кылып туруп туруш керексиң да. Ушундай бир бул өзүнчө бир мындай состояние. Ошол состоянияны сен өзүң мындай иштеп, ну, если пока сам не можешь, специалисттер бар, барып иштеп, ошону бир мындай практика жүзүндө постоянный фокусировка, концентрациядан ошону сен өзүң мындай үйрөнүп алыш керексиң да, жасаганычы, чтобы потом постоянно коучтарга барбай эле көз каранды болбойсуң башкалардан, өзүңдү өзүң жасайсың. Ошону үйрөнүп алыш керексиң да. Сон Лаура эже, анан сиз деген рейка мастери мен деп атпайсызбы? Бул түшүнүктүү, мен биринчи жолу угуп атам. Ал эмне болгон рейка мастери? Анан адамдарды дарылоо, баягы адамдын деңгээли өскөндө дарылоосу дагы ойгонобу? Адамдын деңгээли өскөндө баары өзгөрөт да. Даже, допустим, жанагы Куран китебинчи көбүнчө мындай Куранда ушундай жазылат, Куранда мындай деп айтып атышпайбы? Курандын дагы мындай көп деңгээлдери бар да. Ошол Куран китеби же любой эле Библиябы, же Торавы, ошонун мааниси сенин деңгээлиңе ачылат да. Ошол эле деңгээлде ошондой ачылат. Сен деңгээлиң өйдө болсо, Курандын дагы мааниси, жанагы объему, емкости сага көбүрөөк ачылат да. Какой уровень, такой будет объем, понимаешь? Поэтому это тоже целостность. Нельзя сказать, вот Куранда ушундай. На твоем уровне Куранда ушундай. Сен деңгээлиң өссө, Куран сага башкача ачылат. Башкача восприятие болот. Сен башкача аны кабыл аласың. Анткени көрүп атпайсыңарбы? Допустим, Куранды деле айтып атышат. Мындай, бирөө айтат мындай, бирөө айтат мындай. Ошо деңгээлдери ар кандай болуп атпайбы? Деңгээлиң мындай төмен кичинерээк болсо, Куранда дагы сага ушундай эле ачылып
келет да. Деңгээлиң өйдө болсо ал уже как наука башкача ачылат да. Ошон үчүн мындай ичиңди, ички пространствоңду, дүйнөңдү мындай кичине мындай кеңиртип, растяжка кылыш керек да. Ошол кайдан болот? Жанагы постоянный практика, постоянная практикадан болот да. Ошон практиковать этсең, ошон жасай аласың. Практиковать этпесең, кайдан болот ал? Көбүнчөсү мен билбейм, анан окуп көрүш керек, анан эртең, анан деп жүрүп шылтоо таап жүрөбүз да. Шылтоо каяктан чыгат? Энергия жок. Энергия азыр ошо мындай ученыйлар мындай айтып атышат да. Скоро главный ресурс, за который будет идти борьба, это будет человеческая энергия. Жанагыдай эпидемияда көрсөтпөдү, үйдө отуруп калсаң, кайсы сага самолеттун топливосы, кайсы сага бензин керек, эчтеке керек жок. Мына человеческое общение бул аябай көп энергия берет да. Анткени бүт органдардын ичинде энергия болот, вибрация болот. Жанагы Никола Тесла деген сербский ученый бар. Көбүнчө эле билет. Ал мындай бир кичине мистический ученый деп айтып коюшканда, анткени көп 300 патенти бар изобретенияга. Анан бул аябай сильный ученый да. Бирок көбүнчөсү айткан мындай бир магия боюнча ушундай бир эмелери бар, ачылыштары да. Мен иштеген, мен окуган жана ученыйлар, илимпоздор, алар мындай деп айтышат да, магии не существует. Есть только то, что мы не можем себе объяснить. Биз өзүбүзгө түшүндүрө албай атсак, ошону биз магия деп коебуз да. Анын научный доказательный подтверждениялары бар, гипотезалары бар. Ошо мен ошо эле руководительдерим карма деп десе сөз бар да. Ошо карманы эле эме менен, формула менен айтып беришет да. Энергия, формула, информация и так далее. Же көз тиет деп айтып атышпайбы? Ал деле формулага эле мындай жазылып кете берет да. Анын объяснениясы бар, научный. Ал мындай эле мистика же мындай волшебство эмес. Ал процесстер. Просто бирөөнүн мээси жетет ошого, бирөөнүн пока еще мындай чоң растяжка боло элек, 5-6 контурга чыга элек да. Ушундай. Поэтому биздин мындай бир вызовторубуз, жанагы чакырык деп атпайсыңбы? Бул ошо өсүш керек да. Не только мындай аң сезимде, не только китеп окуу эле. Китеп окуу деп атышат баары. Анан китеп окугандан эмнеси? Китепти окуп бүткөндөн кийин ошону кылыш керек. Жасаш керек. Практика жүзүндө. Жөн эле окуп койбой, маалымат катары. Муну проживать деп айтып коет да. Ошону проживать жашаш керек. Жашаш керек. Ошону сезиш керек. Ошондо сезимиңдериң күчөп, ошондо сен мындай сезимдерге бай болосуң да. Азыр көбүнчө эле сезимдерге бедный да. Эч сезимдери жок. Бир эле сезими бар, жаман, жакшы болду. Туура эмес. Кандай бир мындай, ошон үчүн искусство бул аябай эме менен, духовный менен бир да. Люди искусства булар аябай мындай сезимтал абдан. Анан мындай аябай чувство, ощущениялары көп болуп, анан ошого бай да булар, мындай кишилерчи. Ошондо ушул состояниядан мындай духовныйга, мындай руханий деңгээлге бат эметет да, переход, бат чыгышат. Ошон үчүн искусство бул аябай важный нерсе да. Музейлер, театрлар, кинолор, картина, музей, мына силер жасап аткан проекттер бул аябай важный. Ошо бирок ошо культура болуш керек да, маданият болуш керек. Ошондон анан сезимиң күчөп, ойгонуп, анан ошондон мындай бийиктейсиң, анан жанагы высший эле бир качестволоруң ошондон пайда болот да. Мындай биякта эле жүрө берсең, сезимиң жок болсо, мындай искусство красоте, тяга красоте, созидание, креативность жок болсо, мындай нейрондордон дагы көп эме чыкпайт да, энергия.
чыга албайсың, башка уровеньдерге дагы деңгээлге өтө албайсың. Сон рейки мастерин айтып, ошону айттыңыз. Рейкини айтып берейин. Эми рейки деген бул божественная энергия деп айтылат. Кудайдын энергиясы деп айтылат да. Анткени бир эле Кудай бар. Бир эле Алла Таала бар. Ар кандай деп айтышат. Бирөөлөр Алам деп да коюшат. Абсолют, Творец деп айтышат. Отец небесный деп. Бул бир эле бир Кудай да, бул биздин Кудай. Бир эле Кудай бар. Ошо бул всеобъемлющий да. Бүт вездесущий деп айтышат да. Вот Бог, он вездесущий. И он есть во всем. Бог есть во всем. Бизде да ичибизде Кудай бар. Мол бир движенияда Кудайдын эмеси бар да, энергиясы бар. Анан ошондой эле исцеление деген Кудайдын бир каналы бар да. Ошол рейкинин ушундай Кудайдын энергиясынан мындай исцеление боло алсаң болот. Ошондо сага инициация беришет, мага инициация беришкен. Бул уровень менен кетет. Биринчи уровень өзүңдү мындай дарылайсың деп дагы мындай айта албайсың да, туура эмес болуп калат да. Исцеление кыласың да, ошо энергия мененчи. Ошондой канал бар. Допустим, экинчи уровеньде өзүңдү, балдарыңды только ошого мындай улуксат беришет да. Үчүнчү уровеньде өзүңдү, бүт эле кишилерди, бирок өзүнүн закондору бар да, өзүнүн порядкасы бар. Вот ошо үчүнчү уровеньди алгам. Аны бир жактан окуп келесиңерби же? Анда эле өзүм окуп ошону окуп алам деп мындай үмүтүм жок болчу. Ошондой да эмем деле жок болчу, тилегим жок болчу. Ал өзү эле келет да. Сен үстүн просто эле мындай тандашат ушу кишиге депчи. Анан бир кандай бир учурда, сен ойлонбогондо учурда өзү ушу келип сага берилет да. Башка бир кишилерден, мастерлерден, мугалимдерден, ушундай бир высший учительдерден келет, берилет сага. Аны аласың же албайсың, ал өзүңдүн мындай эмең да, тандооң. Кабыл албай деле койсолор, мен айыктыргым келбейли башкаларды деп. Өзүм деле айыктырсам болобу деп. Бирок тияктан спрос болот да, сага сурашат. Биз сага бергенбиз, эмне алган жоксуң. Ошону мындай бир принятие болуш керек да, кабыл алуу. Бул аябай женский качество да, кабыл алуу. Бул жүрөктөн чыгат. Көп эле нерселерди кабыл алгыбыз келбейт. Анткени бул мындай, тиги мындай, жок, бул болбойт деп көбүнчө айтат эмеспи? Жок, мен билем, ал башкача. Бирок баарын кабыл алуу бул абдан бул аял заттын бир мындай касиеттүү качестволорунан да, сапаттарынан. Ошол жүрөктөн чыгат. Жүрөгүң ачык болсо, ошону кабыл аласың. Любой киши болобу, же бир мындай ситуация болобу, же обстоятельства болобу, ошону кабыл алсаң, ичиңе кирет. Что-то с тобой происходит. Ошол сени бир өзгөртөт. Кабыл албасаң, всё, чакраң жабык, жүрөгүң жабык, кете берет. И ты такой не принял это. Ты это не прожил, не принял, оно тебя не изменило, ты остался на том же уровне. Эже, ошол чакралар жөнүндө айтпайлыкпы? 7 чакра ал эмнеге керек экен? Ал чакраларга маани беришибиз керекпи, кереги жокпу? Назир, вот смотри, я уже 10 лет в этом работаю, и с чего я начинала, уж чакралардан баштагам да. Анан 10 жыл мурун менин эле окруженияларым күлүшкөндө чакра, макро деп, анан мындай бир непонятный нерсе да, бул это естественно. Но откуда люди знают, что такое чакры? Как это? Баары айтышат, бул жана Кытайдан келгенби же Индиядан келгенби? Жок, бул аябай бул мындай бир древний нерселер бар го, ошондой эле да. Просто бизге мындай кечирээк келген да. Анткени очень древние же цивилизации есть. Вот оттуда санскрит, там языки древние, ошондон келет да. Анан чакралар бар. Бул жанагы китеп бербедимби? Ошондо чакра боюнча бүт маалымат бар. Кандай иштеш керек чакралар менен, какая чакра за что отвечает,
периоддары болот. Анан 7 эле чакра эмес бизде, көп чакра. Бирок основа фундамент ошо 7 да. 7 нота сыяктуу. 7 нота сыяктуу. Эже биринчи чакра эмнеге жооп берет? Бул бизде куймулчак тарапта болот экен биринчи чакра. Туура, анткени бул позвоночный жанагы эме кетип атпайбы? Омурткалар. Ошол омурткалар менен мындай эме этап менен кетет да, бул дагычы. Анан биринчи чакра база, основа. Бул жанагы эмеден кетет, куймулчактан. Ал биринчи эле турбайбы, как позвоночный столбтон энергия кетет да. Поэтому позвоночник у кого здоровый, энергиясы жакшы өтөт да. Мында кыйшык сколиоздору, грыжалары барларчы. Мындай кыйшык. Чын эле ал дагы неме таасир береби? Конечно. Полностью бул бүт взаимосвязанный да. Вот каныбыз, позвоночнигибиз, органдарыбыз, энергия, каналы, жанагы реки, аң сезим, космос. Бул бир целостный процесс да. Ал болбойт, ал башкача. Жанагы даже күндү айтып атпайсызбы? Күн тейтакта эмес. Күн мына сенин ичиңде бар күн. Мол сетчатка глаза, каныңда. Анан күн менен мындай взаимодействие алсаң, тейтак айтпайсың. Анан Кудай деле тейтакта эмес да, ичиңде. Ушундай да, бар бүт эле бүт аламдын бүт нерселери сенин эле ичиңде да. Сен эле ушундай эле аламсың да. Просто есть микро, есть макро. Вот. Ошо бүт эле тиякта процесстер жүрүп атпайбы? Масштабный. Ошол эле бүт эле процесстер ичиңде жүрө берет да. То есть голографический такой процесс. Мы есть голография всей Вселенной. То, что там происходит, внутри нас то же самое происходит. Аламда чагылган нерсе биздин жан дүйнөбүздө чагылат экен, Анан биринчи чакра эмнеге жооп берет дедигичи? Биринчи чакра бул база, основа, бул биздин иммунитет, костный система, если мындай физиология караганда. Бул үйүң барбы, жокпу, тоже биринчи чакра. Анткени чакра деген бул мындай бир эме да, сфера, окружность, диск деп да коет. Анан ошо сенин пространствоңда место в жизни твое. Первая чакра, база, место в жизни, связь с родом, связь с землей, иммунитет, основа. Анан бул биринчи чакра адам төрөлгөндөн 7 жашка чейин мындай развитие болуп калыптанат да. Мындай потихонечку процесс происходит. Ошондо страхи, какие-то все в начале, которые процессы происходят, закрепление болот ошол базовый. А ошондон анан кете берет да. Экинчи чакра анан мындай кетет уже сверху. Экинчи чакра Гимбик тарапта? Ылдыйрак, биякта, матка жакта. Женский органдар, полностью репродуктивная система, да? Бала ошондон да, энергия болот да, ошол жерде. Это вторая чакра. А экинчи чакра болсо, бул насколько вообще человек умеет наслаждаться. Рахаттанабы же полностью страдания жүрө береби, страдания да, переживать этип анан контакт с противоположным полом деп коет. Мындай аял киши менен же эркек киши менен кандай мамилеси түзө алабы, түзө албайбы, ушундай сезимдери менен мындай бирок мындай более эме да, базовый да тоже. Биз базадан жер энеден чыгып, анан биз ылдыйдан өйдө кетебиз да. Экинчи чакра, үчүнчү чакра бул киндик жакта, солнечное сплетение. Бул уже биринчи чакра төрөлгөндөн 7 жылга чейин мындай развитие болсо, экинчи 7ден 14кө чейин. Ошондой 7 жылдык циклдар менен кете берет да. 7-14 анан экинчи чакра. Ошон үчүн 7ден 14кө чейин мындай пубертантный период болот да. У детей переходный возраст и так далее. Потому что все идет в развитие, изменяется, характери өзгөрөт, бою өсөт, ички органдары өсөт, баланын гормональный системасы перестройка болот да. Анан уже 3-чү чакрага келгенде уже 14 жаштан 21 жашка чейин бул уже мындай социалдык кандай өзүнүн ордун алат, коомдо орду болот экенде. Кайсы университетке барат, кайсы жумушту тандайт, кайсы билим жанагы кайсы тараптан билим алат,
ошондой путевка в жизнь да, каяка кайсы жолду жолдоп кетет. Анан 4-чү чакра бул жүрөктүн чакрасы. Бул жерде уже 21 жаштан 28 жашка чейин кандай бир биринчи сезимдер койгонот, биринчи мындай опыт болот да, жанагы тажрыйба болот. Отношенияда, да. Ошондон бул чакра ошого жооп берет да. Поэтому в 21-28 первый мындай опыттар болот го, разочарование, анан турмушка чыгабыз ушундай периодда в основном. Вот, поэтому бул жерде көбүнчө мындай сүйүү, жана кабыл алуу, любой нерсени, благодарность, ценность, прощение. Если, допустим, бир кишини эле сен кечире албай атсаң, значит, жерде бир жакшы көйгөйүң бар, блоктор бар да. Анткени мындай бир опыт болгондо, ошол опытты жакшы өткөрө албай, мындай кек сактанып, анан бир обида болуп калып калган да, бул жерде ошо блок болуп калат. Анан 5-чи чакра бул горловая чакра, щитовидная железа полностью ушул жерге бүт эле чакралар гормональный бир эмелерге завязаны, точкаларгачы. Биринчи чакрада эме бар, железы гормональный. Экинчи чакрада, үчүнчү, бул жерде тоже, бул жерде гормональный щитовидка, бул жерде тимус, бүт эле гормональный эмелерде да. Поэтому гормональный очень важно. Биринчи эле гормональный нарушение болгондо, биринчи энергетический нарушение болот. Андан кийин только айтып атпаймынбы, жана тонкий полялар бар. Андан кийин только денеге кирип, ошо денеден анан разрушение болот. Психосоматика деген бекеринен эмес турбайбы же? Анан биякчы эмнеге жооп берет? Бияк уже Бул канча жаш? 21, 28, 35 жаштан уже бир опыт аласың да. Анан ошол опытты дүйнөгө мындай таратасың да, айтып бересиң. Бул эмне дейт. Уже мындай 35 жашта уже мындай зрелый болуп каласың, взрослый человек. Анан ошондо сен эмне жөнүндө айтасың? Ушул көкүрөгүңөн эмне чыгат? Жерде сүйүү болсо сүйүү жөнүндө айтасың да. А жерде обида болсо обида боюнча айтасың. Түшүндүм. Ошон үчүн мындай связаны да булар бири-бири менен. Ошо развитие ушундай кетет да. А бияк? Бияк уже бул ички туюм. Бул 36 жаштан өйдө кетет экен, 36, бул 35-42. Бар ойлошот могул жерде. Мен азыр 36-дан, мен азыр кайсы чакрам, бул ушул чакрам өнүп атабы? Ошон үчүн могул процесстер менен алек болуп атам да. Сага ушул интересный болуп атат да, ушул темалар, уже более мындай баарын өтүп кеттиң да сен. Муну өттүң, популярный болдуң бул жерде 3-чү чакрада. Сени баары таанышты, билишти, профессионалдуу деп мындай сапаттарыңды көрүштү. Андан кийин жерден өттүң, өзүңдүн бир опытыңды. Чекти жашоом болду, Да. Анан жериңден, анан уже мында, почему у тебя 5-я чакра, мы же посмотрели, хорошо работает, открыто все, энергии много. Элдерге айтып берип атасың да. Көп мындай трансляция кылып атасың да, жакшы, бул аябай жакшы чоң энергия берип атасың да элдергечи. Мына көрүп атышпайбы сени? Инстаграмдан, ютубтан, ошо сени көрүп, могул сенин конокторуңду көрүп, көп элдер ички мындай көп болбосо дагы кичинеден мындай өзгөрүшөт да. Ошол трансформация болот. Катуу болуп билсе дагы мындай кичинеден кете беришет да. Бул аябай проекттин аябай сонун проект да. Бул аябай мындай вклад. Чоң бир салым. Бүт эле адамдарга да, только Кыргызстанга эмес. Сени тияка деле көргөзүп койсоң, перевод жасап, канча элдер сени тияктан деле көрө алышат, Америкадан, Европадан, Россиядан. Анан ушул жерде уже интуиция, анан 3-й глаз деп коет да, 3-чү көзүң ачылат. Көп нерселерди башкача көрөсүң. Уже понимаешь, что взаимосвязи, все взаимосвязано, природа, человек, космос, политические системы, экономические системы, все это одно целое. Ты это уже вот здесь, вот в этом возрасте, если ты правильно развиваешь. Но бирок блок болсо эчтекени түшүнбөйсүң. Жүрө бересиң, жашооң өтө өткөндө. А биякчы? А бияк уже мындай Кудай менен, космос менен,
сен бир высший биздин я болот, высший я. Ошо менен напрямую эме болот да. Связь болот, напрямую ошо канал кете берет. Бул бүт 7 чакра развитиясы жакшы, активациясы жакшы, полный энергия болсо, аябай мындай гармоничный адам болуп, элдерди өзүнө тартып, энергиясы көп да, анткени бүт чакрада энергия болот. А тиякта чакран жок, биякта чакран жок болсо, ошо уровень энергии влияет на то. Допустим, много энергии, много здоровья, много энергии, много проектов, много энергии, много симпатии, обаяния, много харизмы. Аз болсо, энергияң аз болсо, ден соолугуң да аз болот. Постоянно ооруйсуң, бирдемең ооруйт, анан ишиң жүрбөйт, башың ооруйт, ишиң жүрбөйт, акча таппайсың, сүйүү болбойт. Да. Ошонун баары. Анан мындай качестволор да ошондон зависит этет да. Жалкоо болбойт киши, просто энергиясы жок болот. Ошо ответственность алганга бул көп энергия керек. Ошол энергиясы жок болот, ответственность ала албайт. Ал жаман киши эмес. Ответственность ала албай, энергиясы жок. Энергия деген бул отдельный бир чоң тема да, научный тема, космический, также целостный. Ага, адам да кирет, космос да кирет, жанагы рейки да кирет, полностью исцеление, искусственный интеллект, планетарные, масштабные вот эти все изменения, переходы, ошого бүт кирет да. Эже биз жалаң космос жөнүндө сүйлөшүп атабыз да, негизи сизди могу жер темасы менен сүйлөшөлү деп чакырган болчумун да. Аял эмне керек, бул аял деген аялдыгын сезиш үчүн эмне болуш керек деген сыяктуу суроолорду берейин дегем да. Бизде аялдар көбүрөөк мындай эркектик энергиябызды колдонуп, анан аялдык энергиябызды катып коет экенбиз да. Ошо аялдык энергиябызды кантип чыгарабыз, эмне кылабыз деген, кандай аял катары өзүбүздү кантип кабылдайбыз? Жакшы суроо, абдан актуалдуу суроо да. Ну вот знаешь что, Назир, вот я уже 10 лет да в этом. Мен баштаганда, женская энергия деп баштаганда, эч ким деле мындай жакшы кабыл алчу эмес да. Маани берген эмес да. Маани берген эмес. Ал эмне женская энергияда болуу. Энергия деген эмне, вообще чакра деген эмне? Эмнени айтып атасың депчи. Анан ошо 10 жылдан бери постоянно токтобой ушу теманы изилдеп, ушу азыр деле окуйм. Тияка барам, Украинага барам, Россияга барам, Индияга, Балиге, ар кандай специалисттер менен жанагы эле бүткүл эле айтып атпаймынбы, целостный, и психиатр да кирет, психологдор, оракулдар, мастерлер, просветленный мастер деп айтылат, көп эме да, мындай. Эми бул алам аябай чоң да. Ар тарапты өнүгүш керек экен да. Да. Анан ушу женский теманы Кыргызстанда мен баштагам да. Женский семинар, женский тренинг, женский мастер-класс, женская энергия, женское развитие деп. Анткени мен баштаганда мен ораторский мастерстводон баштагам да. Ораторское мастерство, личностное развитие, анда ал учурда тренингтер болчу. Ошол тренингтерге барып, анан ушундай бир элдер өзгөрүп эметчи да, окуп. Андан бери баары өзгөрүп кетпедиби? Анан азыр мына Академия процветания, женского процветания деп ачкам. Ал мен өзүмдүн академиям. Андан кийин клуб, женский клуб, мандала женских превращений деп. Мына китеп берем да, аялзаттык ултундурган мандала деген аялзатка клубтарды ачкам, ошону франшиза жасагам. Азыр бизде Бишкекте 7 партнерлорубуз бар. Ошо кичинекей клубтарды ачат, женский ошол жерден трансформация өткөрүшөт. Алар баары менин окуучуларым. Анан ошо женский темаларды, анан жанагы ораторский мастерстволорду менен алектенип, анан тияка бияка башка өлкөлөргө барсам, көрдүм да, бүт эле аялзат өзү менен өзү иштеп, таанып өзүн ошо развитие кылат экен да. Анан ойлодум, ушу менен анда мен дагы профессионал болуп, ушуну күчтөндүрүп, ушундан эксперт болоюн деп. Анан көп окууларды өттүм. Азыр сен айтып атпайсыңбы, мындай кандай бир биздин аялзаттык сапаттарыбызды, анан мужской, женский энергия. Бизге мужской да энергия бар бизде,
атабыздын энергиясы, энебиздин энергиясы бул 50/50. Ата менен энеден келгенбиз да биз. Женское начало, мужское начало. Вот. Ошондо да баланс болуш керек да. Мы не можем только быть в женских энергиях. Потому что нам и мужские энергии нужны. Вот мужские энергии зачем нам нужны? Чтобы быть ответственной, чтобы быть структурной, порядок чтобы был. Мындай мээңде да порядок болуш керек, үйүңдө да порядок болуш керек. Могул сүйлөп аткан сөзүңдө да порядок болуш керек. Иштеп аткан ишиңде дагы, жүргүзүп аткан бизнесиңде да бүт эле порядок болсо, жакшы да, правильно? Ошол порядок мужской энергиядан келет. А сен мужской энергияң жок болсо кайдан порядок болот? Анткени ошол женский энергия, мужской энергия чогуу инь-яньдай, жанагы 50/50 чогуу болуш керек да. Ну, конечно, женской энергии в тебе больше будет. Почему? Потому что мы женщины, мы рожаем детей, материнство и так далее. Но мужские качества и мужская энергия нам тоже нужны. Потому что сила нужна. Баланы төрөгөнгө күч керекпи? Ал мужской энергияң жок болсо кандай баланы төрөйсүң? Бала даже берилбейт сага. Үстүнөн көрөт да айтат, күчү жок экен баланы. Кандай төрөйт? Энергиясы жок, күчү жок. Аял киши болсо ойлой берет, эмне үчүн мага бала бербейт? Күчү жок. Анткени. Допустим, есть, смотри, тема, вот если мы говорим, да, уже о женском таком направлении, есть тема насилия. Вот, бара айтат, женское домашнее насилие есть. Шол насилие кайдан келет? Билесиңби? Жок, каяктан келет экен зордук, зомбулук? Потому что есть бессилие. Алсыздык. Конечно, алсыздык болсо, зомбулук келип ошо үйрөтөт да, кандай күчүңдү сен ачыш керексиң. Күчтөнүш керексиң. Это же не просто так приходит. Это все мы проходим свои уроки. Если совершается насилие, значит, ты смотришь, где твоя сила, откуда, почему ты бессильная. Я в женской энергии деп жата бербейсиң, правильно? Я женщина деп. Я женщина. Мне сказали быть расслабленной, слабой. Потому что у многих вот такое неправильное понятие было. Когда я вела женские темы, вот, сен деле келген жоксуң, правильно? Бир эле келдиң. Ошондой эле көп эле аял кишилер келбейт, бирок ойлошот, Лаура мындай алсыздык, аялдар алсыздык болуш керек, мындай расслабленный болуш керек. Нет, ну ты будь расслабленный, но все должно быть в балансе, правильно? А ты никогда не приходишь, и ты там про меня говоришь, что я там чему-то учу женщин, потому что их потом с ними совершают насилие. Нет, ты сначала приди ко мне, посиди на моем семинаре, послушай, что я скажу, а потом там говори о чем-то там, да? Поэтому насилие совершается тогда, когда есть бессилие. Поэтому сила нужна, твоя внутренняя сила. Все изнутри начинается. Академия бар, да, Академия процветания женского. Эмне үчүн академия деп коесуң деп академиктер менден сураган. Академиксиңби сен, эмне үчүн академия деп коюп алгансың депчи. Мен ушу аялдарды үйрөтөм деп мындай ушундай мааниде эмес. Аялды үйрөтпөйт, баары бар, аял кишиде баары Кудайым салып берип койгон, бүт жана касиеттүү сапаттарын, энергия, бүт берген, божественный энергия, жана рейкини да берип койгон, баары просто ачылыш керек да. Ойгонуш керек, Ойгонуш керек. Салып койсо зернолор бар да. Тататталар. Ошону ойготуш керек. Бирок ойготкондо мындай, сени представь, саат 3-тө эле бирөө ойготсо сен эмне дейсиң? Кой турчу, уктап алайын деп айтасың. Ты не хочешь просыпаться, потому что ты спишь, понимаешь, ты со свободной вот так, если кто-то тебя будет будить, так же и в духовном просвещении. Человека, когда пробуждаешь, он не хочет, он тебя еще и потом скажет, иди, не надо меня будить, я еще чуть-чуть посплю. Да так же и в жизни, правильно? Все, что в жизни, вот в том измерении точно так же. Не что я там, это женская школа или образовательный центр развития, нет. Женщин не надо развивать, я их не развиваю, я их не обучаю. Я просто даю им место, где мы вместе можем исследовать свою природу женскую. Поэтому, чтобы... Это как лаборатория, да? Не школа для женщин, я что, учитель же, у нее все есть, она еще может быть прекраснее меня, еще более совершеннее. Это не про то. Поэтому, чтобы показать женское величие, чтобы не принизить ее тем, что я вот тебя научу сейчас, да? Чтобы показать ее вот это, что она сама большая.
Я назвала это академией, чтобы показать величие женщины. Не школа развития, не центр. А франшиза ачтым деп атпайсызбы? Демек сизге келип окуп, анан ушул эле нерсени клуб кылып башка жактарга ачса болот да? Болот. Менде окуучуларым көп. Кыргызстанда дагы, Россияда, Украинада, ну, можно сказать, по всему миру. Анткени жанагы азыр трансформационный игры деп жаңы инструмент келди да. Аны деле Кыргызстанга биринчи кишилерден мен алып келген да. Ошол трансформационный игры бул тренингтер, айтпадымбы, тренингтер уже иштебей калган да, уже все это старая программа, старый инструмент, он не изменяет человека. Сейчас нужны новые подходы. Ошол новый подходтон на трансформационные игры деп келген. Бул оюнду ойноп атып эле өзүң жөнүндө көбүрөөк түшүнүк алат экенсиң, өзүң жөнүндө ойлонот экенсиң. Ошол нерсе бизге азыр керек болуп атат, э? Ушундай инструменттерди алып келдик да Кыргызстанга. Ошондой инструменттер менен анан бул оюн эле катары ойной бересиң, как будто бы ты играешь. Почему? Биз баарыбыз ойноп өскөнбүз да. Оюн менен развитие болобуз да. Ушул эле принцип. Мол эле оюн менен ты играешь свою жизнь, ты видишь, где ты. Мындай, как посмотреть на свою жизнь с другой, свысока, с другой точки зрения. И ты видишь, где ты проседаешь, где у тебя энергия уходит, где ресурсы есть, где слабые места. И ты смотришь, да, здесь делаешь свое осознание. Анан мындай турмушка чыкканда у тебя уже мындай жашоого келгенде, обычный жашоочу. Тебе уже не надо проходить уроки. Анткени жерден түшүнбөсөң, турмуш үйрөтөт да сени. Турмуш түшүндүрөт. Турмушка коюп туруп. Жерден үйрөнүп алдым. Сонун эже. Аял болгондон кийин сөзсүз күйөөгө тийиш керек, анан сөзсүз төрөш керек деген бир неме бар да, эреже бар да. Бул экөөнү кылбасаң, анда сен аял эмессиң дегендейчи. Бул канчалык деңгээлде чындык? Бул жанагы айтпадымбы, жана жаман жакшы, туура эмес деген жок. Андай эмес. Бул уже сен өйдөө деңгээлге чыккандан кийин уже мындай уже бул ушундай бир черный-белыйга мындай полоса, дуальность деп коет да, или так, андай уже жок да. И мындай да болот, мындай да болот, мындай да болот, мындай да. Карап көрсөң тигиндей да болот да. И ты такой расширяешься, и ты со всех разных сторон смотришь. Эми мындай да, конечно, бул табияттын мындай эмеси да, развитиясы да. Мы хорошо развиваемся в паре. Мы хорошо развиваемся, когда у нас есть муж, жена, пара. Мы создаем семью, мы создаем ячейку государства. Это все прекрасно. Но, ты понимаешь, вот есть разные люди, есть разные ситуации, есть разные программы. У каждого свое предназначение. Вот. Ну как ты все под одно, что ли, будешь грести, нет же? Ты не будешь всех под одну гребенку грести, правильно? Потому что все настолько индивидуально, настолько все уникально, настолько все божественно, что здесь нельзя сказать, вот так надо, вот так не надо, вот так можно, вот так нельзя. Это уже другой уровень осознания, когда ты по-другому смотришь, когда ты все соединяешь. Да? И когда вот в таком состоянии уже потом придет к тебе партнер. Партнер придет, и ты уже не будешь говорить, вот так надо или вот так надо. Ты уже проживаешь это все вместе, идешь, путь проходишь. Это такой путь, который ты проходишь. Здесь нету такого, вот здесь должно быть вот так, а вот здесь должно быть вот так. Нет уже такого. Ты просто идешь, принимаешь все, осознаешь, делаешь выводы, переходишь на следующий уровень и так далее. И вот если, допустим, говорить о моменте, когда люди одни остаются, особенно если они были семьей, ошондо в любых отношениях тоже уровень свой есть. Она пара, аял менен күйөөсү или партнерлор болсо, следующий уровень чыгыш керек, да? Они должны переходить на следующий уровень. Ошол когда они будут переходить, жанагы точка бифуркация деп айтпадымбы? Ошол жерден бир катарсис болот да. Ошол жерде бир мындай испытание болот. Ошол испытанияны алар чогуу өтүп кетсе, экөө башка уровеньге чыгып, там уже другие отношения у них будут. Та же пара, та же семья, но уже по-другому живут, другой доход, другие взаимоотношения, другая энергия, другое видение мира, искусства и так далее.
Потом там тоже они долго не задерживаются. Там тоже они немного будут. Это эволюционный процесс. Мы все его проходим. И почему вот, допустим, пара не проходит? Не смогли пройти. Не хватило энергии, знаний, может быть. А может быть, просто они, ну вот по судьбе должны разойтись. В этом ничего такого нет. Не надо из этого делать очень большие какие-то. Ты лучше займись вот своим внутренним миром. Иди, живи, наслаждайся, создавай что-то прекрасное для мира. И все. Придет на это твое состояние, придет партнер. Именно на то состояние, в котором ты сама находишься. И вот на каком уровне человек находится, в таком уровне к нему придет партнер. Потом они вместе перейдут и будут переходить. Да. Если, допустим, пришел, вот ты здесь, а партнер пришел такой, он будет тебя тянуть на свой уровень. И будут вызовы опять. И ты такая не хочешь проходить. Ты такая к нему претензии испытываешь, и говоришь, то не так, это не так, андай жасавай, мындай эмес, мындай болуш керек эмес, ты должен быть ответственный, там, на него, а он тебя хотел вывести на свой уровень. А ты такая маленькая, несмышленая, и ты такая не захотела. Но оставайся тогда на своем уровне, к нему придет его уровня женщина. Или также и с мужчиной, и с женщиной это так же, понимаешь? Это вот такой вот процесс естественный. Сонун эже ошондой эле жаңа бул китептериңиз сатылып атабы эже? Бул китептер сатылат. 18-жылы Мандала деген китеп чыккан да. Бул эми мындай бир медитацияга отурганда уже сен мындай көп практикада болосуң да. Анан сага мындай бир мен орусча айтканда из пространства информация келет да. Ошондон анан ушундай жаз, ушундай болот, ушундай кыл деген. Здесь 12 качеств женщины. Женская энергия, интуиция, божественное знание, мужское, женское, доверие. Вот, допустим, доверие – это самое женское качество. Если у тебя нет доверия, ты ничего не сможешь сделать. То есть доверять надо мужчине, да? Здесь нету, что доверять мужчине, или миру, или Богу. Когда ты доверяешь, ты тотально всему доверяешь. Это опять про целостность, понимаешь? Ты не разделяешь. Негизи эле доверие ишеним бардык нерсеге. Да. Смотри, доверие – это до веры. До веры. Еще до веры, еще ишенелектеле уже ишенесің, да? Вот это доверие. Он еще ничего не сделал, ты еще ничего не слушал, а ты уже веришь. Это доверие, это женское качество. Оно находится у нас в 4-й чакре. Если у женщины нету доверия, она вообще далеко не уйдет. Она доверие, она айтат, а кому доверие? Себе или мужчине? Все начинается с нас самих же. Вот ты сама себе доверяешь. Конечно, ты будешь доверять своему мужчине, конечно, ты будешь доверять Богу. Это целостный процесс. Мы вот сейчас женщин к этому ведем, потому чтобы все соединять, не разделять, не резать все по кусочкам, а наоборот соединять и стать из-за этого больше, сильнее, мощнее, объединеннее и так далее. Да? Вот. И андан кийин бул карантин болгондо үйдө отуруп калбадык, анан дагы эле практика жасайм да, медитация жасайм, өзүмдүн бир ритуалдарым бар да. Законы есть свои, порядок есть свой. Когда ты уже живешь вот в этом мире, когда ты по-другому немножко живешь, действуешь, чувствуешь, у тебя и порядок тоже другой жизни, образ жизни, стиль жизни другой. Анан ошо кайра из пространства келди да, ушул китеп чыкты, чакры, по чакрам. Андан кийин кыргызчага котордум. Бир жакшы бир байке специалист которуп берди ушу китепти. Анткени кыргызча көп ахват болбой атпайбы? Ушу теманын ахваты мындай орусча эле кете берип атат да. Анткени орусча окуйбуз, орусча жана бүт маалыматтын баары орусча, чет өлкөлөрдө жүрөм, анан бүт эле же англисче же орусча да. Анан жакшы кыргызча аудиторияга жетпей атат да ушул маалыматчы. Анан ушуну кыргызча которуп, ушу быйыл бул китеп чыкты. Жанагы 12 качеств женщины ушул жерде кыргызча тилде которулуп ушул китеп чыкты. Ушуну сага белек кылып бергим келет. Бул китептер сатылат да, биздин академияда аялдар келип мындай өзүн таануу кылып курстарды өткөндө дагы ушундай китептер берилет. Же бизге келе албай атса, региондордо жашаса, же убакыты жок болсо,
хотя бы ушул китепти алып окуп, бул окуп гана эмес, мындай бир мандалалар бар да. Мандала деген бул ушундай бир круг да. Круг бул аял киши ушундай өзү сакральный геометрический форма менен мындай караганда круг. Биздин жанагы репродуктивный сакральный органдарыбыз деле женский мындай эме да, как круг. Бала ошол жерден анан жашап ошол домик да, балага дагы, анан аламдагы вселенная, планета Земля, все круглое. Поэтому женщина, она дает такой круг. И вот в этом круге все происходит через вот эти вот узоры, пути, судьбы, там, пути твоих каналов, меридианов, энергии и так далее. Жана неме атайын тийишет го же алар эмнелер? Сүрөт тартыпчы. Ал ар кандай направлениялар бар, допустим, инфографика бар. Не инфографика ошолор. Ал дагы бир направление через нейроны, через бул бүт эле жип боюнча кетип атпайбы, как нейрон. Нейрон деле жип. Менде волшебство кружевной нити деген мындай бир женский практика бар да. Ошондон бул ошо жип да, волшебство кружевной нити деп атпайбызбы? Ошол жип биздин турмушубуз деле ушундай жип да, нить судьбы деп коет да. Пуповина жанагы эне менен баланын Ортосуна киндик э? Киндик да, бул да пуповина да. Анан жанагы биз айтып атпайбызбы, ата бабаларыбыз менен связь бар. Ал деле жанагы энергетические нити да. Бизде кровеносная система деле нити. Бүт эле жанагы жиптей да. Ошол энергетический канал, меридианы, ошол нейроны. Бүт эле аламда мындай бири-бири менен все связано и все по одним узорам, по одним сакральным фигурам, по одним сакральным формам. Все похоже. Я же говорю, голография. Там, здесь одинаковое, похоже. Поэтому у нас все взаимосвязано. И вот и мандалы с узорами, и инфографика, и другие инструменты, которые приходят, они тоже связаны с тем, чтобы через это исправлять свои нейроны, через вот этот рисунок исправлять свою судьбу. Но все надо делать правильно, экологично, профессионально. Нельзя просто взять, я умею это делать и делать. Ты можешь нарушить свои потоки энергии в судьбе. Твоя судьба может развернуться в другую сторону, пойти. Ты должен, допустим, вот твоя дорога по процветанию, а ты что-то не то сделал, завернул не туда. Вот. Поэтому надо быть очень бдительным. Ан үчүн жанагы ичтеги өзүңдү билиш керексиң да, таануу жанагы ички таанууңду сен билиш керексиң. Ты должна понимать, из чего ты состоишь, где сильные стороны, где слабые, почему так делать можно, так нельзя, что у тебя есть аура, что у тебя есть чакры, как с этим взаимодействовать. Вот это все, вот это наша задача, обо всем этом рассказывать, делиться, где-то направлять, где-то показывать. Лаура эже айтат го, тагдыр бул бешенеге жазылат, анан тагдырды өзгөртүү мүмкүн эмес, анан кандай жазылса ошондой кетесиң дейт го. Демек биз тагдырыбызды өзгөртүп, анан өз колубузда экен да көп нерсени жакшырууга, дийики деңгээлге чыгууга. Назир, смотри, вот я несколько твоих интервью видела, очень много хороших специалистов, каждый рассказывает свою тему, каждый в ней силен, да, но абсолютно все мы не можем знать. Мы не можем сказать только вот так или только вот так, потому что сам человек еще до конца не познан. Мы не знаем, мы может быть круче, чем и компьютеры. Мы не знаем, как это, мы все еще не изучено, все еще. Единственное, что правильно мы можем делать, это чувствовать изнутри, как для тебя это хорошо. Биздин разговор ушундан, да, башталат, как себе помочь во всем этом, то что тот специалист так скажет, этот специалист так скажет. Что мы делаем? Мы человека возвращаем к себе, свою природу, потому что он только сам знает, как для него хорошо, сможет он свою жизнь. Для него это просто судьба или карма, или это выбор его. Может он там сделать что-то, нет, или он просто будет сидеть и говорить, это моя судьба, понимаешь? Потому что, да, можно сказать, это карма деп айтып койсок болот. Вот у него так карма, пешинеге жазылды, ошондой болот. Или можно сказать,
булсуну тартыктуу өтүп кетсем жакшы болот деп или так можно сказать, или можно сказать, мына кудай мындай жазганда жазып биздин эмеличи историяны анан точка койбой койгон да. Ал эмнени билгизет? бүтүр койуп туруп Эмнени билгизет? Ошону сен уулап кет, өзүңдүн таңдооң менен, өзүңдүн сезимиң менен, өзүңдүн мындай бир ички, как ты это знаешь для себя, как для тебя это будет хорошо деген маанисимен. И так можно сказать. Можно сказать, что ты можешь изменить свою судьбу, только делай по-другому. Вот знаешь, в ноосферной валеологии, вот в этом новом мире, который сейчас у нас наступил, есть такая теория, что есть много разных вариантов, и ты можешь из них выбрать любой. То есть ты можешь сказать, это карма, и я не могу изменить свою. Ты можешь в другую дверь зайти и сказать, а здесь я могу изменить свою. Только надо пойти там в Академию процветания, или такому специалисту. Можно просто сказать, кудай ушундай берди, ушуну испытания катары жасайм, анан көрөм. Много разных вариантов. Сейчас такое время, когда целостно, когда много всего, и ты можешь выбрать все, что ты захочешь. Ответственность будет на тебе. Чувствование для тебя это хорошо или плохо будет от тебя зависеть. Все внутри нас. Вот к чему мы возвращаем. А так, конечно, специалистов много. Тот одно скажет, этот второе скажет, я так скажу. Аябай сонун болду, маегибиз аябай ушундай жакты. Бул адам азыр менин көрүүчүлөрүм муну канчалык деңгээлде сиңире алат болду экен, канчалык деңгээлде түшүндү бул нерсени. Анын баарын тек комментарийден окуйбуз. Буюрса комментарийге сөзсүз өз пикириңизди, ой жүгүртүүңүздү жазыңыз. 1 сааттан ашык сүйлөштүк. Жана 1 Можно, сааттан... Назир, потом еще один вот именно вот то, что ты сейчас говоришь, сделать вставочку, можно? Да, азыр эле кыла бериңиз. Мына айтып атпайсыңбы, кандай түшүнөт, кандай деңгээлдерине түшүнөт элдер. Баары түшүнөт. Кандай мен айтсам, ошондой түшүнөт. Кандай ички мындай дүйнөсү менен кабыл алса, ошондой түшүнөт. Анткени бүт эле элдердин деңгээли аябай чоң, аябай мындай өйдө да. И никогда нельзя говорить, вот они пока не поймут, у них пока не получится. Биз ошко бардык да, биздин мындай программаларыбыз мындай акча аз эмес да. Анан биз ошко барсак, я стараюсь в регионы, где есть спрос, барабыз да. Ошко барсак айтат да, ой мындай кымбат экен, ошто мындай акча жок депчи, элдерде акча жок мындай. Я говорю, зачем вы сейчас всех жителей там какого-то региона или какого-то страны сделали маленькими и бедными? Зачем вы на себя берете такую ответственность? Бар, элдин акчасы бар, энергиясы бар, аң сезими күчтүү. Ошондой нельзя делать людей маленькими, бедными, нищими или жалкими, или каждый сам как сможет поймет, по-любому поймет. Может быть, не за один раз, за следующий, потому что у нас другого выхода нет. Мы тоже развиваемся, хотим или не хотим. Мы просто можем дать толчок этому развитию. По скорости сильнее или меньше. А так все идут, развиваются, у всех идет процесс. И он будет идти. Эже ошондо тренингтердин баасы канча болот? Аны сыр эмеспи, айта берсек? Сыр деле эмес, но как я тебе скажу, Назир? Но почему вообще мне говорят, зачем вы это делаете так дорого или там вообще за это деньги берете? Я 10 лет этим занимаюсь. И это основная моя работа. И еще даже неизвестно, сколько больше я вложила или больше я заработала. Я не ставлю такой задачи. Просто это очень большие знания о... Ну, ты знаешь, вот за 10 лет, вот мои ученики знают, да, были моменты, когда я и на автовокзале ночевала, и в аэропорту, потому что у меня не было денег. У меня были деньги только на хороших специалистов, на качественное обучение. И это было не онлайн, как сейчас все учатся. Да? Сейчас там онлайн прошел, и ты уже такой специалист. Я ездила через собственный опыт, проживала, через собственную шкуру. Это перелеты, это огромные деньги. Меня спрашивают, кто тебя спонсирует. Никто тебя не спонсирует, ты сам просто не доедаешь, не досыпаешь, работаешь, зарабатываешь, снова вкладываешь знания и снова... Потому что ты не можешь сказать, вот все, я все выучила, и теперь я знаю, давайте я вам расскажу. Это как? Нет предела.
мир меняется. То, что вчера было актуальным, то, что вчера было современным, сегодня уже устарело. Сегодня новый вызов, сегодня новое знание, идет новый виток, новая эпоха. И там снова новая информация, новые знания, новые чувства, открытия и так далее. Поэтому я единственное, что могу сказать, что, ну, конечно, можно позвонить, у нас все узнать. Это не такие большие деньги, люди больше тратят, знаешь, на одежду и на рестораны. Это в пределах там одного платья, одних туфель. Ошондой баллар, да, как? Это не то, что там какие-то космические цены. Такие же деньги люди и женщины тратят себе на юбку, на блузку или там на посиделки в ресторане с друзьями. Но это просто энергообмен такой. Это не может быть бесплатно. $100-200 десем аз болуп калбайбы? Ошонун тегерегинде. Ошонун тегерегиндеги акчага. Сон. Рахмат Лаура эже. Келип убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн аябай мындай рахат алдым бүгүнкү сүйлөшүүдө маектен. Жана китептериңизге чексиз кубандым. Бул мага абдан пайдалуу болот деп ойлойм. Жана Кудайым буйрса дагы көбүрөөк маалымат алып, көбүрөөк өзүмдү өстүрүп алсам, анда элдерге дагы көбүрөөк жардамым тиет деп ойлойм да. Да, туура айтасыз. Чоң рахмат, ийгилик ишиңерге, чоң рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, кандай пикирлериңиз болсо комментарийге жазыңыздар, жана каналыма жазылганды унутпаңыз. Лаура айымдын баракчасын Instagramга жүктөп коем. Ошол жактан таап жана байланышсаңыздар болот. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.